Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana Rabbana zidna ilma. Aqidat azığı 4. sabaqtabız. Qala al-imamu İbn Hajar al-Hafiz İbn Hajar Asqalani rahimahullah ve nafa'anallahu bi'ulumihi ve bi'ulumi sayri meşayikhina fid darain amin. Ekiliklerde жүрөбүз. وعن النبي صلى الله عليه وسلم لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var. La sagirata ma'al israr. Günöөнү токтотпой аткара берсе, ал кичинекей күнөө деп эсептелбейт. Чоң күнөөнүн катарына кирип кетет дейт. Вала кабирата мa'al истигфар. Кудайга тобо кылып, көбүрөөк кечирим сурап истигфар айтса, чоң күнөө дагы күйүлүп майдаланып жок болот дейт. Демек бул жерде күнөө экиге бөлүнөт. Биринчи маселе. Чоң күнөө бар, анан кичинекей күнөө бар. Ошол эки күнөө, кичинекей күнөө кичинекей болуп калбайт экен. Эгер адам аны токтотпой аткара бере турган болсо, барып чоң күнөөгө айланып кетет. Кандай эле тоо, баягындай бир ууч майда жанагындай кум, топурак, шагыл жана башкадан топтолуп отуруп тоо, баягындай Аллахын тоону жараткандай эле, ар бир тамчы агып отуруп бир деңиз жаралгандай эле, ошол кичинекей күнөө токтотпой аткаруу менен чоң күнөөгө айланып кетет. Демек ага чоңураак тобо кылыш керек. Ал оңой эмес. Ал барып адам көңүл бурбаса оор акыбалга алып барышы мүмкүн. Бирок адам өмүрүндө жаза басып кате кетирип чоң күнөөнү кылып алган болсо, тобо кылып, тобонун шарттары бар, азыр айтабыз, өкүнүп, дайыма эртеликече истигфар айтып, ага бушайман болуп, ага кайтпайм деп бекем ниет кылып, аны таштап оолак болуп жүрсө, ал күйүлүп, майдаланып отуруп, ал жок болушу мүмкүн деп атат да. Негизги максат бул жерде күнөөнү кенебей жасабай, күнөөнү кенебей койбош керек. Бул кичинекей эле күнөө турбайбы? Жеңил эле дебеш керек. Же болбосо бир күнөөнү аткарып жатып эч нерсе эмес, азыр жасап кое берейин, эртең тобо кыламын да дебеш керек. Тобо бул чоң ырыскы. Ушуну унутпаңыз. Ырыскы десе биз материалдык жактан кем байлык, ушуну түшүнүп калдык да, ал жагдай. Жок. Эң чоң ырыскы өзү бул иман болот. Имандан кийинки ырыскы бул ошол илим билим болот. Илим билимден кийинки ырыскы пенде күнөө кетирип алган болсо, ал маасум эмес, пайгамбар болбогондон кийин. Ошо тезирээк тобо кылуу, тобону шарттары менен аткаруу бул ошол чоң ырыскы болуп эсептелет. Муну эч качан эстен чыгарбаш керек. Түшүндүрмөсүндө ылдыйкы шархында Аллама Жави рахимахуллахтын түшүндүрмөсүнө көңүл буралы. Кичинекей күнөө исрар, токтотпой, көшөрүп аткаруу менен чоң күнөөгө айланат дегени, фа иннаха кичинекей күнөөлөр бил муазабати алейха, токтотпой улантып аткара берүү менен таазуму чоңойот дагы, көбөйөт, кошул ташыл болуп фатасир кабиротон чоң күнөөгө айланат дейт. Вайдан ошондой эле иннаха кичинекей күнөөлөр ала азми истидаматига, карасаңыз, кичинекей күнөөнү чоң күнөөгө айланта турган нерсе адамдын бекем ниети болуп калат экен. Кээде күнөө ниет менен дагы чоң же кичинекей болуп бөлүнүп калат экен. Ала азми истидаматига, кичинекей күнөөнү ниетинде адам мен муну токтотпой аткара берем деп ниетинде алдамчы боло турган болсо, тасири кабиротун ал чоң күнөөгө айланып кетет дейт. Демек ниет көп нерсени чечет экен да. Fa inna niyatal mar'i көңүл буруңуз fil ma'asi kanat ma'siyatan. Маалымдарда талаш тартыш негизи бол. Бирок бул жерде ошо бир сөздү тандап туруп, күнөөнү ниет кылуунун өзү күнөө болот дейт. Күнөөнү ниет кылуунун өзү күнөө болот деп атат да. Караңыз. Адамдын акыйда илиминде ойлогон ою, көздөгөн максаты, бекем ниети, жүрөктөн ниет кылганы бир канча даражага бөлүнөт кыл. Эң биринчи даражасы хаммун деп коет. Хам деген келип кеткен ой, кыргызча айтканда. Адам бир бойдок жигит, Азамат деген бала көчөдө кетип бара жатат. Анан ал жерде бир кыздар өтүп калган болсо, кыздарга баа көзүн сактай албай, бир көзүн агытып анан кайра кой эмне болуп атам, бул болбойт да. Деп калды да. Бул болбойт да деп ойлоп калды. Анан бир ой, жаман ой келди, дароо астагфирулла, Кудайым өзүң кечир, жаратканым өзүң кечир, бул кандай? Көзгө ээ болбосок зинага барып калышы мүмкүн деп, дароо тобо кылат. Ошо бир жаман ойду ойлоп койсо, мындай оюна кылт этип түшө калып, кайраны истигфар менен дароо кайтарса, муну хамма дейт. Хаммун. Кыргыз тилинде ошо келип кеткен, кылт эткен ой да. Бул кечирилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, Аллах тааланын берешендиги, жоомарттыгы, мээримдүүлүгү ушундай. Хадисте иза хаммал абду би хасанатин, бир сооп ишти оюна кылт этип эле бир келип койсо, соо ишти кылайын. Мисалы,
ошо ажааткананы жакшы тартиптеп коеюн, жаңыдан кайра куруп коеюн десе, оюна бир кылт этип кайра кете турган болсо, жакшы ниет үчүн соо болот. Бирок арам нерсени кылт этип кайра кеткен болсо, узакка созбостон, ошонун артынан ойлонбостон келип кетип калган болсо, истигфар ага жооп бербейт. Бул эң биринчи даража. Хам даражасы. Андан кийин жогору кете берет, андан кийин ниет боло баштайт. Жок. Жана келип кеткен ойду, зина кылыш керек же уурдаш керек деген ойду бул кечке ойлой баштайт ошондо. Кантип ишке ашырууну көздөй баштайт да. Кантип иш жүзөгө аткарышым керек амалга. Мындай кылышым керек, анын үчүн бул мындай кылышым керек, же кантип уурдаш керек, же болбосо кантип бирөөнүн абийирин төгүш керек, абийирин айрындайт. Бул ошого план, иш мерчем, иштерди кадимкидей иреттей баштайт. Бул жөнөкөй нерсе эмес, бул кадимкидей аны ойлонуп атат, ой жүгүртүп атат, ага план түзүп иш мерчемдеп атат, демек ага күнөө болуп жазылат. Андан жогорукусу азымдап коет, костап коет, бул кылайын эле деп калды деген сөз да. Ошо кыймыл аракетти мисалы Кудай сактасын, зинаны айтпай эле койчу, уурулук кескилик да жаман нерсе, уурулукту кылайын деп калса, ал азымдап коет, саммама деп коет, тасмим, ал жүрөктөн кылат, ага дагы жооп берип калат, Кудай сактасын. Атайын ошондой ниеттин даражалары бар, этиятташ керек. Ниеттин даражалары бар, этиятташыбыз керек. Вала кабирата мал истигфари, кичинекей баягы чоң күнөөнү дагы тобо кылып, шарттарын ылайып кечирим сураса, алда күбүлүп жок болуп майдаланат дейт. Бул дегени истигфар дегенде жөн эле ойлоп калбашыңыз керек, тил менен эле чоң күнөөнү кыларын кылып коюп, астагфирулла эмес, ат-таубати би шурутига, шарттарына ылайык тобо кылса дейт. Тобонун 3 шарты бар. Имам Навауи рахимахулла бул киши үйлөнбөй өткөн, 50 жашка жетпей эле жашаган. 30 менен 40 айланасында. Бирок өтө укмуш алым болгон да. Имам Навауи рахимахулла айтат, тобонун 3 шарты бар, эгер пенде менен жараткан Аллах Тааланын ортосунда болсо. Биринчи аньяндам алейха, ошо кылган ишине, күнөөгө жүрөктөн бушайма болуп өкүнүш керек. Өкүнүү жок болбосо тоба кабыл болбойт. Унутпаңыз, ажылыктын эң чоң рүкүнү кайсы эле жамаат? Ажылыктын эң чоң амалы кайсы? Арафада туруу. Арафада бүт баарын аткарып, Арафада турбай койсо ажылык кабыл болбойт. Тоба кылам деп, истигфар айтам деп жүрөктөн өкүнбөй эле, жөн эле тил учунда кылып койсо, ал тоба кабыл кылынбайт. Тобонун эң чоң түркүгү бул өкүнүү болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ан-надаму ат-таубату". Эң чоң түркүгүн баса белгилеп, Имам Муслим жеткирет бул хадисти, өкүнүү бул тоба деп айткан да. Жүрөктөн өкүнүү бушайман бол. Бул биринчи шарт. Экинчи шарт ал-иqla ан-замб, ал-маъсия. Күнөөдөн сурулуп чыгуу. Камыр бар го? Камырга кыл аралашып калса, ошол кылды камырдан сууруп чыгаруу, бул ошондой күнөөдөн адам суурулуп сыртка чыгыш керек, ташташ керек. Ичип аткан арагын ичип атып тоба кылдым, эртең тоба кылам деген болбойт. Ошол аракты ташташ керек, ичкилигин ташташ керек, тамеки тартканын, насыбай атканын ташташ керек, ууру кескилигин ташташ керек, андан кийин тобаны кылыш керек болот, таштап, ошондон суурулуп чыгып. Үчүнчү шарт ания азима, көрдүңүзбү жана, ниеттин даражалары. Эң бекем жүрөктөн чечим чыгарып ниет кылыш керек. Алла яуда илейх абадан, ага мен кайтпайм экинчи деп. Бул күнөө ишке экинчи кайтпайм деп бекем ниет кылыш керек. Бул жараткан менен пенденин ортосундагы болсо, ушул 3 шарт менен. Анан пенденин акысына кирип калса, зинада мисалы пенденин акысы дагы бар да. Же бирөөнү ушактап койсо, артына гыйбат айтып акысына кирип койсо, абирин төгүп чачып койсо, ошол адамдын астынан өтүш керек. Кечирип коебуз, мен сизди ушактап койгонмун. Сиздин акыңызга кирип калган, мени кечирип коюңуз. Өзгөчө ал адамга ошол ушактаганы башка кылганы жетип кала турган болсо, кечирип коюңуз деп астынан адалда өтүш керек. Ошол 4 шарт менен тоба кабыл болот туугандар. Эң чоң түркү бул өкүнүү. Демек, чоң күнөө дагы шарттарына ылайык тоба кыла турган болсо кечирилет дейт. Фа инна таубата тобо тамху асарал хати'a. Ката кетиргендин изин биротоло өчүрүп жок кылат. Ва инканат кабиротон чоң болсо дагы дейт. Күнөө канчалык чоң болбосун, чын жүрөктөн шарттарына ылайык тоба кылса, анын изин жок кылат дейт. Ооба, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ва атби'ис сайyi'атал хасаната тамхуха". Пенде күнөө кетирет. Күнөө кетирип алган болсо, аркасынан дароо жакшы сооп иш кылсын, ошо сооп иш жаман нерсени жууп кетирет дейт. Бул жана адамдын денеси кирдап кылгандай эле экен да. Адам күнөө жасаган сайын жүрөгү карарып, денесин мындай кир, ыплас, нажас жугуп калат. Анан ошону таза суу менен жууй турган болсо, ал толук жуулуп кетет да, жыты да кетет, өңү да, түсү да кетет. Тобонун да кудум шарттары ошондой болот туугандар. Бүт бардыгы жуулуп кетет деген сөз. Болгону
Ал жерде жүрөктүн көз жашы керек. Жүрөктүн көз жашы менен бар. Бул деген сөз жүрөктүн түпкүрүнөн тооба кылыш керек да, жараткан Алла Таалага чындап. Адам билет ошону. Адамчы адамды алдап коюшу мүмкүн көзү менен жазгырып, бирок жүрөктөн тооба кылып атканда, жүрөктөн пенде чечим чыгарса, Аллах жардам берет. Кантип күнөөдөн арылабыз? Илим менен эмес, айттык. Илим билгизип берет, бирок аякта кыйын, моюн жар бербей калышы мүмкүн. Амалына таянып калбаш керек, акылдуулугуна таянып калбаш керек, чөйрөсүнө жок. Аллахтын көмөгүнө биринчи кезекте. Аввалан ва ахиран. Аллахум ла хавла ва ла куввата илля билlah деп жүрөктөн пенде даяр болсо, Аллахым ошол күнөөдөн анын рахатын алып коет. Караңыз, алымдар ушундай айткан. Эмне үчүн адам күнөөнү кылат десе, анын рахатын, убактылуу арам рахатын татып алган үчүн таштай албайт экен да. Бала бая сүттөн чыгышы кыйын го. Имам Абу Ханифа рахимахуллах 30 шахран 30 ай мазхаб башчыбыз. 2,5 жыл, 2 шакирт 2 жыл дейт. Баягы сүттөн мейли 2 жыл, 2,5 жыл чыгарарда бала кыйынга турат. Анан эне байкуш ар кайсысынан колдонуп көрөт. Бала бирок көнүп калган да. Адам да күнөөгө көнүп калса жаман экен да, ошо Аллах Тааладан дуа кылганда сураш керек экен. Алымдарыбыз айтат, олиялар, Аллахым ушул күнөөнүн рахатын жүрөгүмөн алып сал деп. Анткени жүрөктөн күнөөнүн рахаты алынса, Аллага баш бакпайт деле, барбайт деле экен да. Жүрөктөн чечим чыгаруу. Демек пендеден аракет деген Аллахтан берекет. Аракети ниеттен чечим чыгаруу. Ниеттен, жүрөктөн чечим чыгаруу. Ниети мененчи. Рава хадал хадис ад-Дайлами дейт. Ушул хадис имам Дайлами рахимахуллах муснадында бизге жеткирип берген. Демек, бул жерде кичинекей күнөө анан чоң күнөө жөнүндө сөз болду. Матында өттүк, мунаббихатты, ылдыйкы шархты өттүк. Бирок кошумча бир маселе бар. Чоң күнөө болот, кичинекей күнөө болот. Кантип билебиз аны биз? Кантип айырмалайбыз? Ханафи алымдардан мухаддис, фақих чоң алым Мулла Али Qari шейх Фиқхул Акбарга берген шархында Минахур Раудул Асгар Шарху Фиқхул Акбар китебинде чоң күнөө деп ошо эрежелерин эскерген. Куранда Аллах Таалам бир күнөөнүн аркасынан ким ушундан эртерээк тооба кылбаса, чоң катуу жан чыдагыс азап бар. Азабун алим, жан чыдагыс азап бар. Же тозокто түбөлүккө, же болбосо көпкөттөн түбөлүккө имансыз адам калат деңизчи. Тозокто көп убакыт түшүп калышы мүмкүн. Же бул дүйнөдө оор жаза болушу мүмкүн ага, чара көрүлүшү мүмкүн деп ушундай нерселер кошо эскерилсе, ал чоң күнөөнүн белгиси болот дейт. Мисалы киши өлтүрө. Куран Каримде келген, кимде ким бөлөк бир адамды жазыксыз бейгүнөө өлтүрүп кое турган болсо, тозокто өтө көп убакыт калат дейт. Халидан деген түбөлүк калат деген өтө көп убакыт калат деп алымдарыбыз түшүндүрүп берет. Демек бул тозокто көп убакыт азапталып калат. Жазыксыз бирөөнү өлтүрсө деген бул ал өлтүрүүнүн, адам өлтүрүүнүн өтө чоң күнөө экендигин баса белгилейт. Арактыкы мисалы. Анан чоң күнөөнү канча чеги барбы? Кээ бирлер жетөө дейт, бул туура эмес. Ал бир хадисте эскерилгени жетөө болот чоң күнөөнүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ичтанибус саб'ал мубиqat", Бухари Муслимде келет, 7 чоң күнөөдөн сак болгула. Алардын эң бириси аш-ширку билла, Аллага ширк кошуу, ас-сихр, сыйкырлык кылуу, ва катлун нафс аллати харрамаллаху илля бил хак, жазыксыз бейгүнөө бирөөнү өлтүрүү, ва тавалли явмаз захф, душман менен беттешип калганда, эл жер үчүн, дин үчүн, тынчтык болсун, бирок ошондой акыбал болуп кала турган болсо, душманга бетме-бет келгенде аркасын салып качып кетүү дейт. Коркоктук кылып качып кетүү, жүз буруп. Ошого окшогон ата-энесине ак болуу, ошого окшогон күнөөлөрдү эсептеген. Жетөөнө чектелбейт, бул бир хадисте келген жетөө, ошого окшогон эрежени айтат. А кичинекей күнөө деп жанагы нерселер жок болуш керек дейт. Мисалы, Кудай сактасын, 1-2 кашык бирөөнүн тамагын уруксат сурабай жеп коюу, көзү кокустан түшүп кетсе дароо буруу мисалы. Адам көзүнө мисалы чөптү карап карачы, жайлоо кандай экен, каркыранын жайлоосу бак чиркин деп, каркыранын жайлоосун чөптү эле карап баратса, кокустан кыз келиндер көз түшүп кетсе дароо көзүн алыш керек. Ал көз түшүп кетет да, көз ошол убакта дароо көзүн буруш керек болот. Аягына чейин карап кала турган болсо, ал чоң күнөөгө өтө баштайт. Бир аксакал айтат ошентип. Ислам дөрсөтүн окуп жүргөндө автобуска отуруп калса, молдоке, анда бир эле караш керек болсо, караш керек экен, бирок көпкө карап алыш керек экен да дейт. Андай болбойт. Ал күнөө болуп эсептелет. Көз арамга түшсө дароо буруш керек болот. Кичинекей күнөө ошол. Бул бир маселе. Кошумчалай турган. Экинчи маселе, кээ бир алымдар айткан, бул биз үчүн салыштырмалуу болуп атат чоң жана кичинекей күнөө деп. Бирок кимге күнөө кылып атканыңды карасаң, баардыгы чоң күнөө болуп кетиши мүмкүн дейт. Бул баягы такыбачылык, тасаввуф тараптан айтканда, кичинекей күнөөнү деле карасаңыз, кимге кылып атасыз? Жараткандын астында кылып атасыз да. Убагында бир олия адам шакирттерине тапшырма берет. Жаңы
Анда al-makatib ibtidaiya деп коет, жаңындай. Биздин азыркы садик, хадана деп коет, баягы бала бакча. Ошондон эле болор бала башынан болот экен тырмактайынан. Тапшырылып, мо тоокталып, эч ким көрбөгөн жерден союп келгиле. Бардыгы союп келген болот, бирөө гана кармап келет. Мен бияктан сойдум, мен сарайдан мени адам көргөн дик айтат. Устаз, мен кайсыл жерге барбайын, бүт жерде Аллах көрүп билип турат турбайбы бизди. Акыйда боюнча инналлаху фи кулли макан, Аллах ар бир жерде деген туура эмес сөз. Аллах ар бир жерде десек туалеттин ичинде болуп калат, ажаткан, ал туура эмес сөз. Аллах Тааланы бар экендигин мекенге байлабайбыз. Аллах Таала жаратуучу, мекен жаратылган. Ошон үчүн Аллах бардык жерде деген акыйдада туура эмес сөз. Аллах бардык жерде көрүп билип турат. Ва хуа маакум айнама кунтум Куранда. Кайсыл жерде болбогула, Аллах силерди көрүп билип көзөмөлдөп турат. Аллахтын көзөмөлүнөн чыгып кете албайсыңар. Туурабы? Дейт, айтат, демек ошол баладан мыкты алым чыгат дейт. Анткени жүрөгүндө якын ишенич бар экен, Аллах көрүп билип турат деген. Бул бир. Экинчиси, туугандар, жакшылап билиңиз. Адамдар шарият менен, илим менен, алымдар менен эсептешпей, өзүнүн жарды көкүрөгү менен, кыска ою, кемчонтой акылы менен күнөөнү бул чоң, бул кичине деп таразаланга укук берилбейт. Шариятта кайсыл чоң күнөө болсо, ал чоң күнөө, кичинекей болсо кичинекей. Мунун далили көңүл буруңуз өтө маанилүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям марра би кабрейн. Мадинада кабыр жаңы көмүлгөн кабырдын жанынан өтүп баратканда качырып мөңкүп кетти, чочуп. Мөңкүп кетти, чочуп баягындай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кулап кетейин деди. Кулап кете жаздады. Сурады, бул кабыр ээлери качан коюлган, кимдер булар деди. Айтты, жакын арада эле коюлган деди. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көңүл буруп турган сабакка тиешелүү жер ушул жер. Бул чоң күнөө эмес. Бирок туура деп туруп анан сөзүн улады да. Экөөнүн бирөөсү факан ямша хадума бин намим, адамдарды бири-бирине тукуруп, араздаштырып, урушуп, чагымчылык кылат эле. Бирин бири-бирине тукурупчу, фитна кылат эле. Ва кана ал-ахару ла ястатру мин баули, экинчи адам заарасынан тазаланбайт эле. Ажанатка киргенде туруп заара кылат эле, жөн эле кагаз менен ачып, суу менен ачыбай, акыры ич кийимди мындай кылып чачпай, стинжанын адеби бар го, стибур стинжа, стинко деп коет, өтөбүз аны. Ошентип ажыратканда да зааранын калдыгын эркек адам, аял кишиники жеңил. Эркек адамдыкы баягы кечирип коебуз, тыгызыраак болгон себептен саркынды, бир-эки тамчы салып калат да. Ошондон бул көңүл бурган эмес. Ошон үчүн бул экөө азаптап атат деп барып, азапталып атат деп жанагындай шакты, курманын шагын сындырып кетип, көчөттү ошол жерге сайдырган, кабырга. Экөө кургап калганга чейин тасбих айтат, булардын азабынын кичине жеңилдешине себеп болот деп. Ошондо алымдар түшүндүрмө берет. Бул экөөнүн кабыр азабында азапталып аткан себеби чоң күнөө эмес дебедиби? Кичинекей деди го. Алымдар айтат, туура түшүндүрмөсү бул хадистин талкаваниясы, туура түшүндүрмөсү. Силердин адамдардын көз карашында бул кичинекей күнөө. Бирок бул эки күнөө Аллахтын астында чоң күнөө дейт. Жана айткан ушул болуп атат да, адам өзүнүн кем акылына салып туруп, боло берет деп күнөөнү кылбаш керек экен да. Балким ал илимде Аллахтын астында чоң күнөө болуп калыш коркунучу бар. Ал эми чагымчылдык менен заарадан тазаланбоо бул оңой эмес экен, бул чоң кабыр азабына дуушар кылып аткан себептен бул кичинекей күнөөлөрдүн катарына кошулбайт экен. Таарат өтпөй калат, таарат өтпөй калганды намаз өтпөй калыш коркунучу бар, акыр жагы кыйын болуп калат деген сөз. Бөлөк бир хадисте айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, Бухари Муслимде келет, истанзиху минал баули фа инна аммат азабил кабри минху. Заарадан этият болгула, зааранын саркындысынан. Анткени кабырдын көптөн көбүнчө кабыр азабына дуушар кылган, алып барган нерсе бул заарадан тазаланбагандык дейт. Анан заара эки түрлүү болот, алымдар түшүндүрмө берген, көңүл буруңуз. Көзгө көрүнгөн хисси нажасат, көзгө көрүнбөгөн нажасат. Жакында Жашыл көчөт китебим чыгат буюрса, ошого кабыр азабын коштук, алымдардын китебинен бүт алып. Экинчи көзгө көрүнбөгөн нажасат өтмө маанидеги. Бул адамдын жаман хук мүнөзү. Бир адам шымына кечирип коё, сен бул сөздү колдонгон үчүн сийип заара кылып койсо кандай жиркеничтүү. Жанында тура албайсың, намаз окуң болбойт, мындан көп жайылып кетсе заарасы. Ошондой эле өзүнүн кийимин, өзүнүн тазалыганы менен, бирок кулк мүнөзү жаман болсо, орой, корс, катуу, кызыл камчы, жумшак эмес, адам менен сүйлөшкөндү билбейт, же үй бүлөсүнө кайры тийбейт, кайрымы жок. Ошондой мүнөзү дагы жаман болсо, мүнөзүнүн жамандыгы да кабыр азабына алып барат. Бул боюнча мына ар бир сөз далил менен айтылат. Абдулла Сыражуддин устазыбыз, чоң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям небереси, ошол гайып ааламына иман келтирүү китебинде бүт кабыр азабын эсептеп чыккан. Ошондо ушуну айтат. Көзгө көрүнгөн нажасат заара, көзгө көрүнбөгөн жаман нажасат бул адамдын хук мүнөзү. Демек адамдын жаман кыял мүнөзү жанагы баарыбыз мурдубуз менен мынтип жаап жийиркенип аткан нерседен дагы жаман экен да.
Анткени заараны жууп койсо, ал тазаланат экен, бирок кулк менен оңой менен кетпейт да, туурабы? Ал көнүп калган. Кулк менен оңолот, бирок ал кыйынга турат экен да. Ошон үчүн баягы бул экиликке түшүндүрмө берип атканда чоң күнөө, кичине күнөө дегенде анын илимин окуш керек экен. Божомолдоп, жоромолдоп ойго салып, боло берет деген нерсе баардыгы ошондон башталат да. Боло берет депчи. Боло бербейт. Ар бир күнөөнүн түбүндө капырлыкка жетелеген, Алланын каарына жетелеген нерсе бар. Кече окуп аттык кечеки сабакта. Кичинекей күнөөдө Алланын каары катылып калышы мүмкүн. Кийинки вакила алымдар айткан хаммул арифи ас-сана ва хаммуз захиди дуа. Алланы чындап тааныган Оли эпенде анын эси дарты Алланы гана мактоо менен алек болот. Ал эми дүйнөнү таштап эми таквачылыкка келаткан адамдын ой пикири дуа кылыш болот дейт. Мундай айырмасы кандай бул экилик? Жаңы таквачылыкка тай басып келаткан, жаңы мындай динди карманып келаткан адам ал дуага көбүрөөк маани берет да, өзүнө көп карап калат ал дейт. Дуа кылганда адам өзүнө сурайт да, тура Аллахым мындай кыл, кемчилигимди жаап жашыр деп. Ал эми ыйманы көтөрүлүп, таквачылыкка мындай бекем тартиптелип калган адам, ал өзүнүн же өзүнөн башка адамдарды унутуп, Аллах менен болгон мамилеси гана бекемделип калат дейт. Аллага мактоо айтып калат дейт. Муну мындай жөнөкөй сөз менен түшүндүргөндө, биз пенделердин мактоо айтуусун, пенделердин жаман көрүүсүнөн көтөрүлмөйүнчө ибадатыбыздын дамын тата албайт экенбиз да. Риядан алыс болмоюнча, ихластуу болмоюнча. Кээде адамдар мактаса көкөлөп учуп кетсеңиз, адамдар жамандаса кайгырып чөгүп кетсеңиз, анда ыймандуусуз, бирок ыйманыңыздын дамын толук тата албайтасыз деген сөз. Анткени адам ал. Адам мактап атканда эмне биз периштелик даражага өтүп кетебизби? Айтыңыздарчы туугандар. О, баланча десе, күнөөсү жок деген сөз эмес да. Ал Аллах сиздин күнөөңүздү жаап жашырып, Аллах күнөөнү жаап жашырып, кээ бир сыпатын алда Кудайдын кудурети менен ачыкка чыгарып койсо, ошону көрүп гана ал алкыш айтып атат. Ыраазычылык катары. Чыныгы алкышмактоо Алла Таалага болот. Анан кээ бир кемчилиги көрүлүп калса, ал ошол кемчиликти аткарган, бирок анын жакшы деле сыпаттары болушу мүмкүн да. Бизде өзгөчө кыргыз элинин маданиятында туура эмес ушул нерсе калыптанып калып атат. Мактасак биротоло асман көчүрүп ийебиз, жамандасак биротоло тургуз кылып тепкилеп салабыз. Баягы муну спорт чөйрөсү менен түшүндүрсөк, психология барчса деп коет экен, көтөрүп чапкандыкычы. Көтөргөндө канчалык бийик көтөрсө, ошончолук очкого чабышы мүмкүн да. Эркин күрөштө керек мисал 4 очкого, 6 очкого, канчалык бийик көтөрүп атса билиш керек, о, төмөн оор казып атат деп коркуш керек көбүрөөк мактаса. Биз кемчиликтүүбүз, эки абалда тең. Демек, ыймандын толук дамын татыш үчүн адамдын пикири менен эсептешпей кой деген сөз эмес, колумдан чыга албайсыз. Бирок адамдын мактоосу деле пайда бербейт, адамдын жамандашы деле зыян бербейт эгер түз жолдо болсоңуз. Демек, маселе Аллахка түз болсом болду дегенге өтүш керек экен да барып. Ушул маселеден көп фикхи маселе чечилет. Өзү таксыр, кудама, бирок той өткөрүп атканда музыканы кылып ийет. Анча-мынча арак уруксат берип ийиши мүмкүн. Киши маркум узатууда эми биз да жегенбиз да деп бодом ал союушу мүмкүн карыздап алып. Мунун баардыгы Аллахтын ыраазычылыгын эмес, казып келгенде ниеттин түпкүрү. Пенденин ыраазычылыгы же пенде менен эсептешүү болуп калат да. Ал жерде адам катуу аза тартып, катуу кайгыга киши жоготуп аткан учурда тамак деген нерсе эске келбейт деле. Ошон үчүн фикх китептерде айтышкан, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, бул кайтыш болгон адамдын үй бүлөсүнө кошуналарына кайрылып айткан. Булар күйүттүн аркасынан курсактарын деле унутуп калат адам. Тамак деле оюнда болбойт, каяктан ал. Киши жоготуп аткан адам ашты, пуловту, мантыны ойлобойт да ашнафыны. Ал байкуш ошол менен алек жакынын жоготуп, күйүттө кан жутуп атат ал. Ошо кошуналар алып келип бир аз өзөк жалгатып тамак бергиле деген ошол. Ошон үчүн бай эч кимди кемсинте албайбыз туугандар. Сабак айтканда алымдар айтат, кыйын болуп өзүңдү жогору көрүп сабак айтпа, сен кемчиликтүүсүң. Сен күйүп айтсаң сөзүндө таасир болот дейт. Маселе ошол. Эч кимди кемсинтүүдөн биз алыспыз. Биз Кудайдын бир күнөөкөр пендесибиз болгону, адамдарды ыраазы кылам деп жашасаңыз, жашоодо кыйналып жүрүп өтүп кетесиз деген сөз. Аллахты ыраазы кылам деп жашасаңыз, ошо жаман көрүп аткандар да эртең ыраазы болот, анан маселе оңой чечилет экен да. Ошон үчүн мамилебиз Алланын ыраазычылыгын көздөй турган болсок, ошол эсеп деген сөз. Ва ридванун миналлахи акбар. Куранда келет, Алланын ыраазычылыгы баарынан жогору. Карасаңыз, не деген сөздөрдү айтышкан. Кийинки маселе, анткени эмне кетиз? Ланна хаммал арифи раббуху. Анткени
олия болуп бийик даражага жеткен адамдын эси дарты Аллах менен болот. Ва хаммуз захиди нафсуху ал эми ба дүйнөнү таштап, дүйнөгө чырмалып калбайын, дүйнөгө азгырылып калбайын деп такыбачылыкка эми келип аткан адам ал өзүн караган болот дейт. Ошол эми адамдардын мактоосунан мурун деле чыгып кетпейт, бой деле узарып кетпейт, адамдардын кемчилигинен кичинерип деле кетпейсиз. Эми ооба өзүңүзгө сак болуңуз, бирок жөн жерден каралап атса Аллага ташташ керек, ишти кыла бериш керек. Туурабы? Адамдардын баарын ыраазы кылыш мүмкүн эмес. Пайгамбарларга сөз айткан адамдар сизге жөн эле сөз айтат дегенимде. Сөз менен эсептешсеңиз, өмүрүңүз чачыңыз агарып куурап кетесиз. Пайгамбарлар эч кимден акыл алган эмес. Пайгамбарлардын байлыгы элестетиңиз, ушундай каймактар алар Аллахтан даган. Пайгамбарлар калтырган байлык бала чакасына адал болбойт. Ал Байтулмал мусулмандардын фондуна өтүш керек болот. Эгер бир көйнөгү кала турган болсо да. Ошондой Куранда канча Суратул Анбияда келет, ар бир пайгамбар динди жеткирип, аманатка кыянат кылбай. Акыры айткан сөзү ушул болгондо коомуна: "Эй коомум, силерден Аллах Таалага ыйман керек. Эми Аллах ыйманга муктаж эмес. Силер эртең азапка дуушар болбоңуз үчүн ыйман келтиргиле. Мен силерден бир дүйнөлүк кызыкчылыгым жок. Менден коркпогула, үркпөгүлө. Эч кандай Аллах көрүп турат күбө. Эч кандай дүйнөвү бир кызык пайданы көздөгөн жерибиз жок. Анткени пайгамбарлардын ар бири айткан: "Ин ажрия илля ала роббил аламин." Менин сыйлыгымды Аллах гана берет депчи. Мен силерден эч нерсе, мен силердин келечегиңер үчүн, акыретиңер үчүн, бул дүйнөңөр үчүн гана күйүп атам деген сөз да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү Сират ибн Хишамда келет китепте. Пайгамбарчылык берилди. Wa anzir ashiratakal aqrabin аят түштү. Жакын ууруларыңды, жакын адамдарыңды коомуңду эскерткин деди. Бардыгын топтоду тоонун астына. Топтогондон кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Лау ахбартукум." Келгиле туугандар, мен силерге бир кабар айтайын. Могу тоонун аркасында силерди бизди каптап жоо келе жатат десем. Акунтум мусаддикия, силер мага ишенесиңерби? Же сөзүңдү жалганга, төгүнгө чыгарасыңарбы? Жок, сага ишенебиз. Неге? Ма жарратна алейка кадибан катту. Эч качан сен 40 жашка чейин, бала кезиңде да, жигит кезиңде 40ка чейин бир жалган айтканыңды уккан эмеспиз. Бир жаман жерге барганыңды уккан эмеспиз. Сен биздин арабыздагы лакабың ас-садикул амин, сен өтө чынчыл аманөткөй адамсың деди. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: "Эгер андай болсо, анда мен пайгамбар болуп жөнөтүлдүм. Аллах Таалага ыйман келтиргиле, шерик кошкондорду таштагыла, Аллахка ыйман келтиргиле, акырет күнүнө ыйман келтиргиле" дегенде, бардык ойлонуп турганда Абу Лахаб аталаш агасы турду да: "Таббан лак. О жашабай калгыр, куруп кеткир" деди. Али хада даутана. Мен ойлопмун, бир дүйнөлүк бир өтө маанилүү жаңылык бар экен, бул шашылыш чукул кабар келип калса. Сен бизди ушул кабар үчүн чакырдыңбы деп бетине түкүрдү. Таббан лака деди. Карасаңыз, акыл иштебегендикте кемчон тойлок. Дүйнө иштерине ишенет да акырет ишине ишенбей атат. Бул акылсыздык. Анан экинчиден ошончо көптөгөн адамдардын капыр болуп өлүп кетүүсүнө Абу Лахаб себепкер болуп калды. Жамандыктын ачкычы болуп калды да бул. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтпады: "Таббан лак, колуң куруп калгыр, жакшылык көрбөгүр" дегенде, Куранда кыяматка чейинки ар бир мусулман окуп каргыш айта турган сүрага түшүп калды да. Таббат яда аби лахаби ва таб. Абу Лахабтын эки колу жок болсун, курусун. Ва табба дуа болуп атат тафсирде. Мунун акыры вакат халака ва хасира ва хаба. Чында эле Абу Лахаб жок болду. Аяттын биринчи аятта караңыз: таббат яда аби лахабин. Бул өзүнчө ва табба натыйжасы. Абу Лахабтын эки колу курап жок болду. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ошентип айтты беле, Аллах Таала пайгамбар саллаллаху атынан жооп берип атат. Ва таббал чындыгында эле жок болду дейт. Эки колу деген бардык дене мүчөсү менен жок болду дейт. Бүгүнкү күнгө чейин Абу Лахабтын үйү ажааткана болуп жатат. Ким билсе да ага каргыш айтат, Куранда кыяматка чейин каргыш айтылат. Карасаңыз, этият болуш керек экен. Ва ан бa'дил хукама, кээ-бир олия данышмандар айткан: "Мен таваххама", бул өтө зарыл. Жашоодо айланып келип ушул акыйкатка келет экенбиз баарыбыз. Жашоонун эрежеси бар туугандар. Аллах бул жашоого эрежени койгон, болду. Мисалы, төрөт маселесинде же эркек болот, же аял болот. Болду, Алла эрежени бекиткен, Алла Таалам бул аламга. Бир кыз теке болуп, бирөө галбой болуп чыга албайт, көгүлтүр болуп. Же кыз эмес, же эркек эмес бирөө чыга албайт. Эми эки жанагындай сыноо чыгып калат, бирок баары бир же кыз же эркек болот. Болду, бул жашоого бекиткен эрежеси Аллах Тааламдын. Кудум ошол сыяктуу жашоодо азыр айтыла турган акыйкат ушул. Жашоодо чыныгы дос ким, чыныгы таяна турган зат ким, мына ошол гана жөнүндө да. Бул акыйкатты эртерээк тана алсак, биз жашообуз жеңилетет экен.
Билбесек өзүбүздү убарга сала берет экенбиз. Караңыз. Кээ бир олиялардын, аалымдардын бири айткан мен тавахама ким кыска ойлонсо дейт. Кыска ой жүгүртсө дейт. Эмне деп? Анна лаху валийян аула мин Аллах. Алладан да жакыныраак бир жакын бирөөсү бар деп ойлонсо дейт. Жараткан Аллахтан да жакын бир тааныш билиши бар. Досу бар депчи. Биз балдарыбызды жигиттер ушундай тарбиялайлы жамаат. Бирөөдөн таасирленип сүрдөбөсүн да, эч кимден коркпосун, таасирленип жүгүрүп да кетпесин. Ооба, сый-урмат болуш керек, бирок кичпейлик болуш керек, бирок сүрдөп кетпеш керек. Адам адамдан эле сүрдөбөйт. Ал деле эки кулак, эки көз, бир баш болду. Сүрдөй тургандагы, корко тургандагы бул жараткан Алла Таала аныгында. Сый-урмат болуш керек албетте, кенебей койбош керек. Бирок чыныгы дос Алла Таала деп атат да. Чыныгы дос дегенде эми кандай? Эң баягындай көмөк берүүчү Алла Таала. Кимде ким кыска ою менен, чабал ою менен Алла Тааладан да башка жакыны бар десе, қаллат ма'рифатуху билла, Аллахка болгон илим аз экен, аныкы тайк экен. Ким жардам бере алат? Адам кишенген эртең сатып кетиши мүмкүн. Же сатпаган күндө жардам бере албай калышы мүмкүн. Анткени ал буга окшогон эле кемчиликтүү инсан ал. Кудурети мүмкүнчүлүгү чектелүү. Бирок ким Аллага тобокел кылса эч качан эметпейт. Кимдин ушундай ишенич якыны болсо, анда патхалимдик, эки жүздүүлүк, көрө албастык, туура эмес сыпаттар жок болот. Мына ушул ишенимдин негизинде. Ва мен тавахама, кимде ким ойлосо дейт, караңыз эми. Бул дагы зарыл. Бирибизге таарынып душман болуп жүрөбүз да, көп маселеде. Анан Аллах Таала берекесин ынтымакка койгон экен жамааттын. Бирибизге таарынып жүрүп ынтымак болбой калат экен да. Ата баласына таарынат, бала атасына таарынып калган заман болду бүгүн. Элестетиңиз. Заманда күнөө жок деңизчи, заман ээлеринде. Ва мен тавахама, ким кыска ойлонсо дейт. Анна лаху адуан а'да мин нафсихи, өзүнүн мо кургур, азгыруучу нафсиден дагы өткөн күчтүү душманы бар деп бирөөнү билсе дейт. Қаллат ма'рифату бинас, ал өзүн билбептир дейт. Демек эң чоң душман туугандар бул биздин нафсибиз. Эң чоң душман бул биздин нафсибиз. Нафсибизден өткөн душман жок экен. Шайтанчы? Шайтан бизге эч албайт эле эгер ичибиздеги саткын болбосо. Ошо ичибиздеги саткын бизди сатып кеткен нафси да, ичтен сатып берет шайтанга. Шайтан эмне? Нафси аркылуу азгырат да. Нафси эмнени жакшы көрүшү мүмкүн? Уйкуну, намазга турганды жакшы көрбөйт. Нафси жалаң рахатта жүрүүнү жакшы көрөт. Өз аялы менен да, зина менен дагы төшөк рахатын алууну мисалы. Нафси эч качан мындай бир кор болууну каалабайт, ачка болууну каалабайт. Мисалы нафсини өзүнө коюп койсоңузчу. Ошон үчүн нафси жаман экен да. Канча жыл тозокко салса дагы, сен кимсиң десе, менмин, сен сенсиң деген экен да. Канча жыл ачкалыкта кармагандан о жараткан Алла, сен менин Раббимсиң деп. Кээ бир асарларда да бул сабак болуу үчүн. Демек эң чоң душманыбыз бул биздин нафс экен. Эң чоң таянычыбыз бул Алла Таала экен. Чын. Жаратканга, адамга таянган куштай эле учуп кетиши мүмкүн да. Бирок жаратканга таянган эч качан ал сүрүлбөйт, эч качан ал мүдүрүлбөйт. Жараткан Алла Таалага түз болсак, Аллахым өзү түздеп кое берет экен. Ва ан Аби Бакр ас-Сиддиқ радияллаху анху, мунун ылдыйкы түшүндүрмөсүн карайбыз туугандар. Кимде ким Алладан бөлөк бирөөнү дос тутса, ал акыры кор болот дегендин мааниси ман занна дейт. Аллахтан дагы жакыныраак, Аллахтан дагы күчтүүрөөк жардамчысы бар десе, анда Аллах Тааланы таанып аптыр дейт. Бардыгы Кудайым себепкер болот да. Жүрөккө салып. Кимде ким нафсисинен да өткөн душман бар деп билбесе, ал өзүн жакшы таанып аптыр дейт. Бул дегени ошо жамандыкка буйруп турган, жемелеп турган нафсиден да өткөн душманы бар экендигин билбесе, анда ал жашоодо кыйналып өтөт дейт. Чында адам душманды билбесе кылтагына түшүп калат да, туурабы? Дос деп душманын айгинелеп билбеген адам душманга деле сырын ачып, айрандай төгүп, ал анын кылтагына түшүп калат. Демек, ошон үчүн бул нафси жаш бала сыяктуу. Арабтын акын айткан иннан нафса кат-тифл дейт. Адам нафсиси жаш бала сыяктуу. Бир жолу сүт эмизип койсоң, улам ыйлап сырайып берет дейт. Чыдап коюш керек экен да жигиттер. Эми жаштыкта бир даамын татып калайынчы, бак жеркен зинанын дебеш керек экен да. Бир даамын татып алгандан кийин, сүттүн даамын татып алган бала ыйлай бергенде нафси эмете берет экен, көксөй берет экен. Андан көрө Кудай Тааланын кудуретине таянып, мейли ал уурулук, бу зина, эми ар кимдин өзүбүздүн алсыздыгыбыз бар, туурабы? Баарыбыздын мен баш болуп. Ошо нафсибиздин алсыздыгынан Кудайга гана тобокел кылып, ошондон колдон келишинче сактанышыбыз керек экен, даамын таттырбай. Даамын татпаса жүрө берет ал, туурабы? Бирөө Баткенден келип калат көлгө. Баткен биз кыргыз эли бөлүнбөйбүз, баарыбыз бир элбиз. Баткенден көлгө келип калат дагы, анан ашланфу жейт. Жалал Абадтан келип калып. Анан ашланфу жеп, эмне лагманыңар суук болуп калган деп айтат. Ал билбейт, ал ашланфу суук жейле турган билбейт, көргөн эмес. Ал биринчи ашланфуну жегенде
ал жактырбашы мүмкүн, табиятына туура келбеши мүмкүн, кандай крахмал суук, кийин даамын татып ына калып алса, кийин анан ашламфыны жей берет ал, туурабы? Бардыгын эмес, ашламфылфа каракольский деп жап калышы мүмкүн да, издеп келипчи. Нафсини дагы ошо Кудайдан тобокел кылып этиятташыбыз керек экен. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حضرتي أبو بكر رضي الله عنه aytkan في قوله تعالى Kur'an'da Rum suresinin 41. ayeti. Şeyhim siz bugün tetra tap kele alбай калыпсыз тилекке каршы. Алыс жактан келип калдыңыз да бүгүн сабактын записин алып турушулар жазып чыгышыңыз керек. Rum suresinin 41. ayeti. Allah Taala aytkan zaharal fasadu fil barri wal bahr. Ушунчалык бузукчулук жер бетин каптап кетти дейт. Кургактыкты дагы, деңизди дагы каптап кетти дейт. Адам кайсы жерде болбосун бузукчулук каптап кетти деген сөз да. Ошондо кала Азирети Абу Бакр радиаллаху анху ушуну чечмелеген экен тафсирлеп. Тавил кылып. Албару кургак жер деген хуал лисан тилди айтып атат дейт. Тил кылгылыктын баарын кылып туруп судан кургак чыгат экен да ошон үчүн. Сөөгү жок экен да. Баягында куйт адамдар бар го, сери кардинал деп коебуз го. Акырын элдин баарына жакшы адам көрөт, бирок бузукчулуктун сүрөтүн тартып коюп, дигини чыгарып, дигини чыгарып, муну октоп коюп, дигини мынтип түртүп коюп, анан өзү жакшы адам болуп тымпыйып отура берет да. Ал убактылуу эле. Кыңырыш 40 жылда билинсе, азыр 40 секундта билинип кала турган замандабыз азыр. Ал эң жаман адам ошол. Кылмышты бирөөнүн колу менен жасаткан. Ал өзүн эң акылдуу деши мүмкүн, бирок Аллах Таала ага убакыт берип атат, токтот деп. Ал өзүн акылдуу ойлобош керек. Бир күн ошол ишинен тобо кылбаса, Аллах Таала ушундай чабат, ал тура албай калат ордунан. Ушундай эмеге түшөт кылтакка. Бирөөгө оргаса өзү түшөт дегендей да. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Курандын аятын биздин кыргыздар сон макал кылып которгон да. Демек жамандык өз башынан гана тиет деген сөз. Демек кургактык деген тил да айтып атат. Тил эмнеге тил кургак чыгат экен да, бүт нерсени кылып турупчу, көңүлдү жаралап. Wal bahru ал эми деңиз дегени бу киши чечмелеп атат Азирет Абу Бакр радиаллаху анху сахаба. Huwal qalb жүрөк дейт. Көңүл буруңуз жүрөк дейт экен. Жүрөк. Фаида фасада лисан, эгер адамдын тили бузулса, бакат алейхин нуфус, адамдын бүткүл денеси 360 мүчөсү, 359 мүчөсү тилден бөлөк. Бүт бардыгы ыйлайт экен да, аттиң ката кылдың деп. Аксакал адамдар болот го, жакшы жаштыкка салып кээде ката кетирип койсоң, бетиң айтпайт эми кишилер. Сен бул жерден жаңыл аттиң деп эле башын ыкчып калат деп. Эмне ушул жерден бул ойлонбоду депчи. Шашып койду да жигит бала деп. Ошо тил жаңылыштык кетирсе, ката кетирсе, бүткүл адамдын денеси ыйлайт экен да. Эй, тил депчи. Эртең таң атканда тилден суранат экен да нарсе. Кантип суранат? Жагдайдын тили менен. Сен бүгүн иритпечи бизди. Сен бүгүн бизди азапка салбачы башыбызды депчи. Тил бузулса, жүрөк бузулат дейт. Вайда фасадал қалб, көңүл буруңуз, эгер жүрөк бузулса, бакат алейхил малайка, ага периштелер ыйлайт дейт. Анткени адамдын эң кымбат нерсеси жүрөк, а жүрөктө имандын орду да бул. Иманы бузулса, ишеними түз эмес болсо, ага керек болсо периштелер ыйлайт дейт. Периштелер ыйлайт деген азыр ылдый жакта түшүндүрмө берет. Караңыз. Тил бузулса дегени кандай? Тил сөгүнсө. Бирөөнү ушактаса, бирөөнүн көңүлүн оорутса, туурабы? Куйтулук, арамза сөздөрдү айтса, нафсы ыйлайт дегени адам баласы ыйлайт экен да. Бул сөөгү жок тил адамдын көңүлүн жаралатып коет экен да. Бир окуя болгон ошентип. Мектепте окуп жүргөндө агайыбыз айтып калды эле. Көлдө ошо балыкчы тарапта да экен, айтор бир тарапта, бир белгилүү жердин атын айтпай эле коелу. Жөнөкөй тамашадан тилге ээ болбогон сөз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат го: "Иннал абда ла ятакалламу бил калима". Бухари Муслимде келет бул хадис. Пенде бир сөздү сүйлөйт, "Вала юлqi laha balan", ага маани бербей сүйлөйт, бирок ошо сөздү жаман чиритки сөз болгон үчүн тозоктун түбүнө ташталат дейт. Кайнысы үйдө отурган экен. Илгери баа билесиздерби, илгери дегенде өзүмдү бир отоло чалгылып көрсөтүп атам го, кечиресиз. Мурдагы учурларда баягында Клон деген сериал болот эле го. Жадианан Клон деп. Бразильский. Ошону көрүп отурган экен, баардык отуруп дастаркан үстүндө көрүп отурса, анан баа кечирип коебуз. Адепсиздик кылып бузбайын, кечирим сурайм алдын ала. Жел чыгарып коюп тур кайнысы. Анан баардыгынын көзүнчө анан жеңесин айтып турам, "Жеңе уялбайсызбы?" депчи. Өзү жел чыгарган өзү. Анан бет бактык кылып кээде аша чыгып кетет да. Туура эмес түшүнүпчү. Как будто кайныга жеңес адал болгонсупчу. Ошо чегара болуш керек. Ички кийимин жуудурбаш керек. Уят эми чоңоюп алып деле өгүздөй болуп жуудура береби. Ички кийим ал күйөөсүнүкүн гана жууш керек, баласыныкын. Бул уят нерсе, ошондон башталат баардыгы кенебестиктен. Анан жеңем уялбайсызбы деп койгон экен, байкуш намысына чыдай албай барып астына өлүп алыптыр да. Тил ушундай. Сөз жаман. Дигиники да туура эмес, дигиники да туура эмес. Шайтан азгырган. Тил жаман экен.
Адам жүргөн. Ушул тил себептен адам имандан чыгып кетиши мүмкүн билбей. Динди мазактап шылыңдап отуруп, өзүнүн акыретин күйгүзүп алышы мүмкүн. Этиятташ керек. Бакатали адамдар иле жүрөк бузулса дейт. Жүрөк кантип бузулушу мүмкүн? Бир рия, маселен, мисалы рия кылып дейт. Жүрөктүн бузулганы эмне экен? Адам ибадатты кылышы мүмкүн, бирок рия кылып да. Мен деген ажы кемин да мен депчи. Мен деген умрага баргам да, мен канча жыл балампай жыл илим алгамын. Мен канча жылдан бери 5 мал эмес тахажжуд окуймун деп амалды аткарат, Кудай үчүн эмес, элге мактаныч үчүн, элге көрсөтүш үчүн. Ошол адамдын жүрөгү өлдү деген сөз болуп калат экен да, Кудай сактасын. Анткени жүрөк түз Аллага ибадат кылып байланыш керек эле да, бул адамдарды карап атат да. Кудай сактасын эми, Кудай сактасын. Периштелер ыйлайт деген кандай? Кыйла айткан экен, ал хикма эмне үчүн? Мунун сыры Аллах Таалам бир тилди берди. Эмнеге десе, пендеге сабак болуу үчүн дейт. Мен кыргызча которуп кете берейин дароо эле. Кереги жок нерсени сүйлөбөй, ойлонуп туруп сүйлөгөндө бир эле тил берди дейт. Бир эмес, эки тил болгондо элестетиңиз, Кудай сакта. Бардыгы эле 200 болуп кетмек окшойт да. Буга бир сүйлөп, бир тилден ушунча зат тартып атабыз, мисалы, ар ким өзүбүз билебиз да. Кудайым кечирсин. Адам дейт, ошо жакшылыкты гана сүйлөсүн дейт. Анан экинчиден дейт, ланна лисана закир бикулли лугатын, караңыз, экинчиден эмнеге бир тил берди? Мун экинчи жакшылык жагы. Ар бир тилде, кыргыз тили, өзбек, казак, инглиш мисалы, френч, французский, дечланд, немецкий, кайсыл тил болбосун, кайсыл тил менен Кудай Тааланы эскерсе, бардыгы эле бир нерсе келип такалат, ал Аллах Тааланы эскерет дейт. Ошон үчүн бир тил берилген. Тили, мейли тил кандай көп болбосун, 200дөн ашык тил болбосун, бардыгын максат кылганы бирөө эле, мусулман болуп зикир кыла турган болсо, Аллах Тааланы мактап аткан болот дейт. Ошон үчүн бир тил дейт. Бейишке чыкканда да араб тили берилет, кээ бир хадистерде эскерилет. Араб тилди билбегендерге Кудай Таалам табият катары берет, ошонун тилинде деп сүйлөлөт депчи. Жүрөк да ошондой дейт. Бирок бир эле жүрөк берилген экен да. Бир жүрөк берилген. Эки жүрөк болсо кыйын болуп калмак экен да. Буга бир убада берип, диге бир убада берип. Бирок көз тетири дейт, кулак тетири. Анткени булар көп. Эмнеге? Анткени адам укканда бир кулак жетпей калмак дейт. Эки кулак менен жакшылап уксун дейт, кунт коюп. Көз да ошондой жакшылап карап көрсүн дейт. Эки көз болгону бизде азыр бир эле көз иштетет деп айтат да кээ бир олиялар. Оң көз менен бирөөнүн жакшы жагын көрүш керек эле. Бүгүн бизде сол көз иштеп калган. Унан айдаганда оң фара иштебей калып, жараң сол фара иштегендей эле болуп атат да. Сол көз менен адамдын кемчилигин көрө. Биз өзүбүз деле кемчиликтүүбүз да, туугандар. Демек өзүбүз кемчиликтүү болуп туруп, өзүнүн башындагы чөптү көрбөй, бирөөнүн башындагы төөнү көрдү дегендей кеп болбош керек экен. Андан кийин эмне үчүн жүрөктү деңизге окшотуп атат десе, деңиз чалкып жаткан түбү жок, ал түбү тайыз эмес, терең. Жүрөктүн да ичинде сыры терең болот экен. Эмнеге тилди кургактыкка окшотуп атат десе, тилге кургак сыяктуу сүйлөй берет экен да. Жөө чечен, кургак чечен деп коет. Ылгабай, акыл болбосо, иман болбосо, илим болбосо, адеп болбосо, ылгабай сүйлөй берет экен да. Ошон үчүн тилди кургактыкка окшотуп атат. Деңиз терең болгондо, жүрөктүн катылган сыры да терең болгон себептен кыйын экен да. Жүрөктүн сырын билбейбиз да биз, тууган, туурабы? Өзгөчө аял затынын ыраазычылыгын алыш өтө бир мындай бир кыйындын кыйындыгы да. Эркектер тез эле ыраазы болуп калат экенбиз аялдан. Жакшынакка ачууң келип турса да, бир көңүлүңдү жайкарып, манты жасап, жашламыч жасап койсо, көңүлүң жазылып кетет экен да. Көбүнчө эркектердин табияты. Аялдын ыраазы болуп атабы, же наразы болуп атабы билиш бул табышмак экен. Аны билиш үчүн бир 1000 жыл деле жетпей калат экен да. Вроде ыраазы болгондой, бир карап турсаң наразы болгондой. Калсын аял ошондой окшойт дебегиле, жок. Мен жалпы адамдын табиятын айтып атам. My wife very good, very nice. Вакила, кийин данышман сөз бар экен, туугандар. Инна шахвата, шахват кече өттүк, көңүл кумар. Шахватчы? Адам шахваты. Инна шахвата тусайрул мулук абидан. Падышаларды кулга айлантып коюшу мүмкүн дейт. Илгери кулчулук заманы болгон го. Шахват падышалык деңгээлден кул даражасына чыгып коюшу мүмкүн дейт. Вас сабра, алеми сабыр болсо, юсайрул абида мулукан, кулдарды падышалчылык даражага жеткирип коюшу мүмкүн дейт. Мындайча айтканда, кадыр баркын көтөрүп коюшу мүмкүн. Сабырсыздык кадыр баркы түшүрүп коюшу мүмкүн. Динди союз кезинде кысмак алынганда, бүт ушул хадистерди макал кылып киргизип койгон экен да. Сабырдуу жетер муратка, сабырсыз калар уятка. Мына ушул хадистин котормосу азыр. Сабырдуу адам максатына жетет экен, сабырсыз адам уятка калат экен да. Азыр биз жашоодо сабырга муктажбыз. Анан адамдар эки сөз уккусу келбей калган, өзгөчө аял заты. Бардыгын эмес эми, беш кол тең эмес. Кээ бир эркек аялдар кайсы? Итаат анан сабыр деген сөздү. Неге сабыр кылышым керек? Анда ажырашып кетиш керекпи? Жок.
Бүгүн жаман болгон күйөө эртең оң болуп калышы мүмкүн. Же эркектерге эле бүгүн жаман аял болуп аткан, эртең жакшы аял. Анткени бул эки тараптан эркек жакшы болсо, аялы жакшы болот дегендей маселе да. Ошо сабыр кылып эртеңки күндү күтүү да ибадат болуп эсептелет. Андан кийин ала тара карабайсыздарбы дейт. Ила кыссати Юсуфа ва Зулайха. Юсуф пайгамбар менен Зулайха деген аял затынын окуясына көңүл бурбайсызбы дейт. Эми пайгамбарлардын шарты ал кул болбош керек. Бирок бул жерде ал кул эмес, кул сыяктуу кылып сатып ишкен ал жерде туурасычы. Бирок кандай сабырдуулук менен түрмөгө ташталса да билесиздер да Юсуф алейхиссалам окуясын. Бир туугандары кызганып, Якуб пайгамбарга келди да кызганып, баягы экинчи энеден болгон, күндөштөн болгон балдар кызганды дагы. Сиз ошо Юсуфту биз менен ойнотпойсуз. Десе атасы айтты, кашкыр жеп коебу деп корком. Ой, биз карайбыз. Алып кетти, эмне кылалы деди. Өлтүрөлү деди. Яхлу лакум вачху абикум. Юсуфту өлтүрсөңөр баарыңар ата энеңерге неме болуп каласыңар деди. Силер Юсуфтун ордуна мындай сүйкүмдүү болуп каласыңар, сүймөнчүктүү деди. Арасынан эң жакшысы айтты, жок антпегиле. Алкуху фи гоябатил жуб. Эң терең кудукка таштап койгула, ялтакиту ба'дус сайяра. Кээ бир өткөн жолоочулар алып куткарып калар деди. Анан алып алар сатып иштеди арзан акчага. Негизи кул болгон жокку, бирок алар ошону туура эмес иш кылды. Ошондой даражадан Аллах Таала кандай көтөрүп пайгамбарчылык маком берди. Зулайха башында Имраатул Азиз, Египеттеги чоң, азыркы айтканда губернатор, аким райондун чоңунун аял эле. Аял даражасында туруп ашык болуп ылдый жарага түшүп калды. Анан айылдагылар ошо шаардагылар айтты да, Имраатул Азиз туравиду фатахан нафсига. Бул башчынын аялынын акылы кетип калыптыр деди. Сөз чыгартты, ушак айың чыгарышты. Неге десе, туравиду фатахан нафсига. Өзүнүн кулун ашык болуп калды. Бул кандай бетбактык? Адам да кул ашык болуп калат беле. Ал адам катары көрүшпөйт экен, эми ал Юсуф пайгамбар айтты кул эмес деп. Анан дегенде силер мен көргөндү көргөн жоксуңар да Юсуфтун сулуулугун деди да. Бүткүл ошол сөз кылган башчылардын аялдарын чогултуп тамак жасайбыз. Эми шакарап жасайт окшойт да кыязычы. Шакарапты билесизби? Салат жасайт деген сөз. Мен ошко күбө болом да, ошон үчүн шакарап деп атам да. Анан ошондой бир тамак жасатат окшойт, колдоруна бычак берди ар бирине. Анан Юсуф алейхиссалам айтты: "Эң жакшы кийимиңди кийип чык" деди. Куранда келгендей. Анан ортосунан кийим келип чыкканда бардыгы жанагы Юсуф пайгамбардын сулуулугун көрүп отуруп, колдорун кескелегенин билбей калды да. Анан айтты да, "Сен деле биз азырылган нерсеге түшкөн турбайсыңбы" депчи. Анан аял айтты башчын, "Сен Зулайха, сен менен зинага барасың" деди. Сен арасың жок деп баш тартты. Ва галлакат лабаб, эшиктерди бардыгын жапты, хан сарайдын. "Эми мен менен зина кыласың" деди. Айтты, "Зина кылбасаң мен сени түрмөгө каматам" деди. "Вассижну хаббулая", жок, зинага баргандан көрө сени менен арам. Мага түрмөдө отуруп кордук көргөн артыгыраак деди. Деп атканда анан башчы эшикти ачып калды да, аялдын айлакерлигин карасаңыз, эми бардык аял зат эмес негизичи. Айтат, "Мени зина кылам деди" дейт. Дегенде оор мындай тузакка түшүп калат. Ошондо Аллах Таала мужиза катары бешиктеги баланы сүйлөтөт. Калыстык кылгыла дейт. Адилеттүүлүк кылгыла. Эгерде сенин аялыңдын кийиминин аркасы тытылса, анда ал качып аткан болот, диги кубалап аткан болот дейт да сырттан. Диги дегенде биз пайгамбардан тергеп аткан жокпуз, кубалап аткан адамды айтып атат. Жок, Юсуф пайгамбардын артка көйнөгү тытылса, анда ал качып, Зулайха жанагындай пайгамбар качып, эми кийим пайгамбар Зулайха артынан кубалаган болот дейт. Караса, ошо Юсуф пайгамбардын кийим артынан тытылган болот да. Иннаху мин кайдикун, инна кайдакун азим. Аял заттын айласы кыйын. Ошо сенден себептен деп айтор, ошо сабырдын натыйжасында, Аллах Тааланын коргоосунун натыйжасында кандай бийик даражага жетти, ал эми шахваттын кулу болуп кандай ылдыйкы даражага түштү дейт. Бирок эми акыры жакшы бүткөн деп эскерилет. Бизге ошо сабырдын жана сабырдын жоктугунун пайдасы болуп атат бул жерде. Зулайха фаиннаха ылдыйкы түшүндүрөсүндө ахаббат сейдана Юсуф алейхиссалам, Юсуф пайгамбарды шунчалык катуу жакшы көргөндө, шунчалык ашык болуп калган дейт. Шунчалык катуу ашык болуп калган дейт. Ва хуа ясбиру Юсуф алейхиссалам ала макриханын айламалына ва азиятиха күчүнүн көрсөткөнүнө бүт тузактардын бардыгына сабыр кылып, кандай бийик даражага жетти дейт. Андан кийин вакила дагы алымдар айтышкан туба лиман кана акулуху амиран ва хава хасун. Бул өтө зарыл туугандар, көңүл буруп коюңуздар. Жакшылык болсун, кандай таңгаларлык жакшылык дейт, суктанып атат да. Кимдин акылы башкарып, нафсиси акылдын аркасынан ээрчисе кандай жакшы. Кудай топук берген дейт. Нафсинин тизгинин акыл, жүрөктөгү иман башкарыш керек экен да. Түшүндүңүз да? Мындайча айтканда, адам аракет кылып, такыба болуп, Кудайдын көмөгү менен бир даражага жетти, бардык Кудайдын каалоосу менен. Мунун нафсиси жетеленип калды. Тажутта турат,
Канча кеч уктаса да багымдатка турат, кандай кыйын болуп атса да орозону кармайт, кандай кедей болуп атса да бирөөнүн акысына кирбейт. Кандай бойдокчулук башына түшүп атса да зинага барбайт. Бардык Кудайдын каалоосу менен. Демек, мунун азгырык каалоосу мунун акылын, иманын ээрчип атат деген сөз, иманын. Ошондой адам бактылуу дейт. Вавайлун азап болсун дейт. Вайл деген тозоктогу бир азап, өрөөн. Өтө өзгөчө бир өрөөн. Же болсо азап чакыруу болот. Азап болсун же тозоктун өзгөчө бир жайына түшсүн дейт ким? Леман кана хаваху амирун. Кимдин нафсиси, хавасы ошол башчы болуп, акылы анын жүрөгүндөгү иманы менен, жүрөгүн акылы асирон жетеленип калса дейт. Нафси бизди башкарып калса жаман болот экен. Нафси жаман экен туугандар. Сизге бир мисал айтайын. Бүгүнкү күндө нафси ушинтип башкарып калганда адам өзүнүн кызына дагы жаман ишке, зинага баруудан баш тартпай калат экен да. Өзүнүн башканы айтпай эле коеюнчу, ушул жерден эле жийиркеничти жабалы, Кудай сактасын. Бул эми нафсиге ээ болбогон, нафси ушуга чейин алып барат экен. Бул сенин кызың, бул сенин апаң, бул сенин кайненең, бул сенин кайнежең, бул сенин эжең деген сөз болбойт экен да. Нафсиге тизгин бере берсе, эптеп моокумун андырып рахатты көрсө болду экен да. Ал ким эмне экендиги айырмасы калбай калат экен. Кудай сактасын. Кудай сактасын, Кудай сактасын. Эми дагы бир нерсени айтайын дейм, ама айткым келбейт аны. Өз айылыңды эмне уят кармак белең. Кудай сактасын да, Кудайым баарыбызды асырасын. Вакыйла дагы бир ушундай сөз бар экен. Бүгүн ушул жерден токтотобуз. Анткени оңой эмес сөздөр айтылды, азыр суроо жоопко кетебиз. Маселе көп угуп, жөн эле амал кылбай койгондон көрөк, аз угуп көп амал кылган Аллахка сүйкүмдүү да. Ушуга Кудайым кудурет берсин. Бүгүн демек иманды башчы кылуу жөнүндө сөз кетти, шахваттын кулу болбоо жөнүндө сөз кетти, сабырдуулук жөнүндө сөз кетти. Анан сабырдан мен бир нерсени унутуп кетипмин. Аалымдар айткан, сабырды жөн эле зеригип отуруп сабыр сурабаш керек да. Жашоосу жакшы кетип атса сабыр сурабаш керек. Жөн жерден түрмөгө отуруп калса, карызга батып калса, бирөө аны караласа, бирөө аркасынан түшүп жөн эле туура эмес нерсенин чукулай берсе, башына кыйынчылык чындап келсе, ошол жерде сабыр сураш керек. Куранда атайын жана душмандар менен беттешкенде, баштан оор сыноо келгенде, Аллахым бизге сабыр бер ва саббит акдамана, кадамдарыбызды бекем кыл деп ошол жерде сабыр сурашкан. А жакшы күндө сабыр сурап алса, кыйынчылык келип калса, адам аны көтөрө албай калышы мүмкүн дейт. Иман күчтүү болуп кеткенде, о Кудай, бардык сынооңду мага бер дебеш керек да. Биз кичинекей сыноону көтөрө албайбыз, тууган. Азыр эле мына шам намазында ашказаным ооруп, көңүлүм айнып кетип, сажданы толук кыла албай ишара менен окудум. Адам бир эле нерседен кыйналып калышы мүмкүн да, туурабы? Чоң сыноону бияка эле коюңуз. Адам кыйын. Адам кыйын. Алсызбыз биз. Канча жыл окусак деле, билсек деле алсызбыз мисалы. Нафси жаман. Ошолор жөнүндө сөз болду. Аллах таалам баарыбызга эки дүйнө берекесин, эки дүйнө жакшылыктарын берсин. Жолдон келе жатсам мага суроо беришти. Адам кайтыш болсо, бир адам, мусулман адам. Бизде боз үйгө чыгарып коет эмеспи, үрп-адаттачы. Боз үйдө турат, гусул алын элек. Кепинделек да. Имамды чакырып, майрам суу алып, кепиндегенче, ошол учурда ошо маркумдун жанында Куран окуп отурса болобу, болбойбу? Ушул суроону затты. Бул бизде Роддул Мухтар китебинде, Хашият ибн Абидинде, ошонун бири Халаби Согир китебинде, жана башка көптөгөн китептерде, ссылкасын айтып атам, бир эки китепте, көптөгөн китептерде бул эскерилген. Жообу. Биринчи могу китептен анан башкасын айтып берейин. Halabi Sogir kitabında İbrahim Halabi rahimahullah 730 betinde aytıp atat. Ve tukrahul qiraatu indahu hatta yugassal indahu indal meyyit. Markum gusul alınganга чейин анын жанында Куран окуу макруh болот дейт. Арамга жакын макруh да бул. Оор макруh тахриман деп коет. Эми эмне үчүн макруh болот дегенде Роддул Мухтар китебинде изилдеген. Биринчи ыктымал алымдар айткан, Ханафи алымдарыбыз. Бул нажас болуп атпайбы гусул алынганга чейин дейт. Нажас хакыйкый, чындап нажас болуп атат. А Куранда антип кордук көрсөтпөш керек, адебин төмөн түшүрбөш керек дейт. Кээ бирлер айткан, бул кандай болушу мүмкүн? Нажас хакыйкый көзгө көрүнгөн нажас да болушу мүмкүн, же хажас хукми, нажас хукми, хадас хукми. Бул азыр гусул алынганга чейин таза да өкүм берилбейт. Денесинде нажас жок болсо деле, адам өлүм менен өлгөндө ага өкүмдөгү нажас келет да жуулуш керек болот дейт. Денеси таза болгон күндө дагы дейт. Туурасы демек маркум ошол жана гусул алынганга чейин жанында Куран окулунбайт. Жанында көңүл буруңуз. А бирок өз адам кайтыш болгондо өз ахли сунна вал жамаада көңүл буруңуз. Ханафи мазхабта,
Малики мазхабта экинчи мазхаб, төртүнчү Хамбали мазхабта Курандын сообу жетет, ал Алланын сөзү. Атүгүл ошондой. Жана мазхаб карманбаган туугандарыбыздын китебинде сыйлаган ардактуу ошо акишилер эң чоң сыйлаган Шейх Ибн Теймия рахман китебинде да Мажмул Фатавада дагы Куран сообу жетет деп акиши өзүнүн далилдерин алып келген. Ибн Куддама Мугни китебинде. Бир гана Шафи мазхабта жетет жетпейт деген талаш тартыш бар аларда. Ошондо баркым кайтыш болгон жерде Куран окулунбайт, нажас болуп аткандыгы үчүн жанында. А бирок адам кайтыш болгондо боз үйгө кирбей, дияктан Куран окуп сообун багыштай берсе болот. Кээ бир падаттар жанагы жанында Куран окулбай гусул алганга чейин болбойт дегенди, барып көмкөлүнгө чейин Куран окуса болбойт деп түшүнүп алышкан экен. Жок. Ханафи китептерде бизде алдан тыюу жок. Адам кайтыш болору менен, ким мисалы илимди уккан болсо, башка болсо жок дегенде Фатиха, же Ихлас сүрөсүн 3 жолу же Табарак Ясин сүрөсүлөрүн окуса болот. Анткени адам кайтыш болгондон баштап соопко муктаж ал. Түшүнүңүздөр да бул маселе. Эми суроолоруңуздарды акырын ирет менен бере берсеңиз болот.